Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Ысык көлдө 93 жаштагы аксакал пенсиясына элеттик балдар үчүн аянтча куруп берди. Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Шорбулак айылынын 93 жаштагы тургуну Үсөй Алагөзов пенсиясынан чогулткан каражатка балдар үчүн аянтча куруп берди. Аксакал менен Кактус медианын журналисттери маяк курушкан. Алагөзов журналисттердин балдар аянтчасын курууга канча акча каражат короткону тууралуу суроосуна жооп берген жок. Анын айтымында анын негизги максаты балдарды телефон менен ойноодон жана сыналгыны көп көрүүдөн алаксытуу. Мурда бул жерде дөң болчу. Дөңдү трактор менен түздөп акимчиликтен уруксат алгандан кийин балдар ойноочу жай кылып оюн жабдыктарын орноттум. Эми шарт болсо оюнчуктарды дагы көбөйтүп койсом деген ой бар. Бирок ага күчүм жетеби, жетпейби билбейм, деди Үсөй Алагөзов. Андан сырткары аксакал буга чейин айылындагы өзүнүн наамы берилген көчөгө жарыктандыруу орнотуп берген. Бул өлкөнүн аймактарындагы тургундар өз демилгеси менен социалдык көйгөйлөрдү чечкен биринчи учур эмес. Буга чейин да Ноокат районуна караштуу Акбулак айылынын тургундары өз демилгелери менен 10,4 миллион сом акча каражат чогултуп, 2 көчөгө асфальт төшөөгө киришкен. Ал эми Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын тургуну пенсионер Нурхан Кочкорова ажылыкка деп топтогон каражатына 2 айылды бириктирген көпүрө курдуруп берген. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип илинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Кыргызстандык кайыкчылар дүйнө чемпионатына катышат. Кыргызстандын Байдарка жана Каноэде сууда сүзүү боюнча курама командасынын мүчөлөрү Германияда өтө турган дүйнө чемпионатына катышат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Мелдеш Дуйсбург шаарында 23 августтан 27 август күндөрү өтөт. Кыргызстандын атынан дүйнө биринчилигине 4 спортчу барат. Курама команданын тизмеси Радион Туйгунов, Рысбек Төлөмүшев, Эрлан Султангазиев, Владислав Прокопов. Манас эл аралык АК Каракол эл аралык аэропортунда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Ысык көл облусунун Каракол шаарында орун алган Каракол эл аралык аэропортунда эл аралык талаптарга жооп бере турган аэробекет жана учуп конуу тилкеси курулууда. Каракол эл аралык аэропорту саякатчылар жана коноктор үчүн ыңгайлуу, заманбап дизайн, алдыңкы технологиялар менен жабдылган, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу эл аралык аэропорт болоорун белгилемекчибиз. Учурда учуп конуу тилкесинин 2400 метр аянт жери асфальт бетон төшөө иштерине даяр болууда. Ал эми аэробекеттин темир конструкциясы тургузулду. Азыркы маалда бекемдөө иштери жүрүүдө. Ошондой эле бул аэропорттун долбооруна өзгөртүүлөрдү дагы киргизүүдө. Тагыраагы Каракол аэропортунун учуп конуу тилкесин 3750 метрге узартылмакчы. Анткени азыркы маалда авиацияда кеңири колдонулуп жаткан Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737 учактарын күнү-түнү кабыл ала тургандай шарттар түзүлмөкчү. Каракол эл аралык аэропорту курулуп бүтсө, саатына 200-250 жүргүнчүнү тейлей алат. Аэропорттун учуп конуу тилкеси деңиз деңгээлинен 1704 метр бийиктикте орун алган. Ал эми аэропорт 1978-жылы курулган. Статкомдун жомогу же орточо айлык Бишкекте 44 миң сомду түзөт. Бишкекте орточо айлык $500 сом менен алганда дээрлик 44 миңди түзөөрүн улуттук статистика комитети маалымдады. Бирок реалдуу чындык такыр башка экенин көпчүлүк жакшы билет. Статком маалыматты асмандан алып апыртып койсо эле ишенип калчу караңгы эл жок. Чынында айлык маяна 44 миң сом деген жөө жомоктон алдаганча аз. Дегенибиз июль айындагы көрсөткүч боюнча орточо маяна 31.994 сомду түзгөнү айтылган. Негизи бул сан деле чындыктан кыйла алыс. Айлык маяна мындан да төмөн, ашып баратса 10-15 миң сом. Евразиялык экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинен эң төмөнкү орточо айлык Бишкекте берилет. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин маалыматынан көрүүгө болот. Маалыматка ылайык Россияда орточо айлык $1575, Казакстанда $1000, Белоруссияда $875 түзөт.
Бишкек мэриясы кышка даярдык кандай экенин билдирди. Борбор калаанын мэриясы алдыдагы күз-кыш мезгилине көмүр өз убагында даярдалганын эске салат. Бүгүнкү күндө 1-май районунда Шавыркул маркасындагы катуу отун сатуучу 4 пункт төмөнкү даректер боюнча жайгаштырылган. Барпалыкулов көчөсү 1D, Достоевский көчөсү 1, телефону 0508 288 881, Каражыра көмүрү Мурманская 45, Пут Проводная жана Достоевский көчөлөрүнүн кесилишинде, телефону 0555 439 195. Октябрь районунда Достоевский көчөсү 97К дарегинде көмүр сатуу пункту жайгашкан. Көмүр базасында 2300 тонна көмүр бар. Сырлов районунда Достоевский көчөсү 1 дарегинде 1300 тонна Шавыркул көмүрү бар. Ленин району боюнча көмүр базалары төмөнкү даректерде иштейт. Мурманская көчөсү 126 дарегинде Мингуш көмүрү, Мурманская 45-2 Мурда 4 синтез ЖЧК Каражыра көмүрү. Белгилегенсек, көмүрдүн тоннасы 6000 сомдон сатылууда. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, кезектерди жаратпоо үчүн алдын ала көмүр сатып алыңыздар. Суук аба ырайын күтпөңүздөр деп айтылат маалыматта. Урматтуу мекендештер, Каракол шаарынан заманбап жана сапаттуу батир сатып алгыңыз келеби? Бизде сиз үчүн мыкты сунуш бар. Жаңы Каракол резиденс турак жайында ыңгайлуу аянты жана планировкасы менен 1-2-3 бөлмөлүү батирлер сатылат. Дайыр Хаус курулуш компаниясынан Каракол резиденс турак жай комплекси шаардын батыш тарабында жайгашкан. Анда паркинг, балдар аянтчасы, спорт аянтчасы, жабык территория, комплекстүү инфраструктура, премиум классындагы үйлөр. Дайыр Хаус курулуш компаниясы сиздин бардык каалооңуз менен мүмкүнчүлүгүңүздү эске алып, сиз үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Сиздин кыялыңыздагы батирге азыр эле ээ болушуңуз үчүн бир нече жолун сунуштайбыз. Өзүңүзгө ыңгайлуусун сөзсүз табасыз. Биринчи, бөлүп төлөө алгач 30% төлөп, калганын бөлүп төлөсөңүз болот. Экинчи, 100% төлөм аткарып, накталай сатып алууда сизге жагымдуу өзүнчө шарттар дагы бар. Үчүнчү, бартер. Автоунааңызды жаңы батирге алмашсаңыз болот. Кыялыңыздагы батирди Дайыр Хаустан сатып алыңыздар. Биз сиздин ыңгайлуу жашоо шарттары үчүн кам көрөбүз. Дайыр Хаус компаниясынын сатуу бөлүмү менен байланыш 0559 222 244 0704 222 244. Биздин дарек Каракол шаары Пржевальск көчөсү 130. Саламатсыздарбы? Менин атым Кожоканова Замира Кылычбековна. Каракол шаарында жашайм. Биз ушул жылдын февраль айында келип договор түзүштүк. Ушул компания менен, Дайыр Хаус менен. Менин жолдошум Европада эмгектенет. Ушул уялабыз деп ошонун артынан иштеп жүрөбүз. Биз 2 бөлмөлүү үй алдык, 6-этаждан. Мен айтат элем, биринчиден Каракол бул өзү абдандай кооз, анан тынч, жакшы шаарда. Мисалы үчүн балдарга чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн ушул Караколдо. Анан биз дагы ушул Караколдо эле калып, ушул жерден үй алып, ушул жерден турукташсак деген эле үмүттөбүз. Буюрса, эгер мүмкүнчүлүгүңөр болсо, ушул жерден үй алып, чоңго иштесек. Казакстанда ири жол кырсыктан 9 адам каза болду. Балхаш-Приозерск жолунда Toyota Camry 70 жана Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаалардын катышуусундагы жол кырсыгынан 9 адам каза болду. Бул тууралуу Караганды облусунун полиция департаменти билдирет. Кырсык 19 августта таңкы саат 6:00 Гүлшат айылынан 5 чакырым алыстыкта болгон. Кырсыктын кесепетинен 2 унаадагы 9 адам, анын ичинде 2 айдоочу алган жаракаттарынан улам ошол жерде каза болушту. Toyota Camry унаасындагы бир жүргүнчү медициналык мекемеге жеткирилди деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтарга караганда, Toyota Camry унаасынын айдоочусу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кетип, Honda Odyssey үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Toyota Camry унаасында 4 адамдан турган үй бүлө болгон. Алардын 3-өө каза болуп, 2005-жылы туулган кыз аман калган. Ал Балхаш ооруканасына жеткирилген. Улуттук компания кырсык болгон жерде реконструкцияланып жатканын, кыймыл бир багытта жүрүп жатканын белгилеген. Бул факт боюнча сотко чейинки териштирүү иштери башталды. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы менен процессуалдык чечим кабыл алынат. Кыргызстандыкты 1,18 миллион долларга алдап кеткен четелдик кармалды. Кыргызстандын жаранын 1 миллион 800 миң долларга алдап кеткен четелдик кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти.
Маалыматка караганда шектүү катар кармалган жаран трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү болуп саналат. УКМКнын маалыматы боюнча кармалган адам Кыргызстандын жаранынан ишенимине кирип сатып алам деген шылтоо менен 1,8 миллион долларлык криптовалютасына ээлик кылып алган. Аталган фактыга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 3-бөлүгү алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда аталган ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо иштери жүрүүдө. Кыргызстан Кытайга таза сууну сатууга кызыктар. Кыргызстан, Кытай, Европа жана Азия өлкөлөрүнө таза суу сатууну көздөйт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Белгилүү болгондой, Жапаров Кытайдын Цинцзян уйгур автономдук районуна болгон иш сапарынын алкагында Лаошан минерал компаниясынын башчысы Ванда менен жолугушкан. Жолугушууда Жапаров Кыргызстан суу башында турган өлкө экенин, аны чет өлкөгө сатууга кызыктар экенин айткан. Биз мөңгүлөрдүн башында турабыз. Экологиялык жактан таза сууну Кытай, Европа жана Азия өлкөлөрүнө экспорттоого даярбыз. Бизге Лаошан сыяктуу компаниялардын тажрыйбасы керек деген ал. Өз кезегинде суу жана суусундуктарды чыгарган компаниянын башчысы Ван да таза сууну Кыргызстандан Кытай аркылуу Европага экспорттоого кызыктарлыгын билдирген. Жыйынтыгында тараптар аталган маселенин үстүндө иштөө үчүн өз ара сапарларды уюштурууну макулдашышкан. Аксыда көзүнө ок жеп, ок мээсинде калып калган жаш бала ооруканадан чыкты. Жалал Абадтын Аксы районунда 2 августта көзүнө тирдин огу тийип, ок баш сөөгүндө калып калган 9 жаштагы бала ооруканадан чыгарылган. Бул тууралуу репортер KG'ге Жалал Абад облустук балдар ооруканасынан билдиришти. Маалыматка караганда баланын абалы жакшы болгондон кийин ал ооруканадан чыгарылган. Анын бейтапканадан чыкканына бир топ убакыт болуп калды. Эскерте кетсек, 2 августта 9 жаштагы баланы тууганы тирдин мылтыгы менен кокустан көзүнө атып салган. Аталган факты милицияда кокустук деп катталып, териштирүү иштери башталган. Окуядан кийин жеткинчек Жалал Абад облустук балдар ооруканасына жаткырылган. Тирдин огу баланын оң көзүнө тийип, баланын көзү агып калган. Дарыгерлер анын көзүнө операция жасап, инфекциядан тазалашкан. Бирок ок баланын мээсине өтүп кеткендиктен, аны алуу жеткинчектин өмүрү үчүн кооптуу болгондуктан, окту алуу боюнча операция жасалган эмес. Ошондой эле Бишкектеги дарыгерлер да операция жасоо кооптуу экенин, мээге тийбеш керектигин айтышкан. Андай операциянын Кыргызстанда жасалышы күмөн. Мындан улам ок баланын мээсинде өмүр бою калып калышы мүмкүн. Бала ооруканага түшкөндөн кийин 2-3 күн өткөн соң туруп, өз алдынча тамак жеп калган деп айтылат маалыматта.